Биринчиден мен ачык эле айтып коеюн, мен Сооронбай Шариповичтин бүгүнкү күндө мамлекетибизди башкарып турганына мен колдойм жана кубаттайм. Жана ушул президентибиз акыр аягына чейин, өзүнүн убактысынын аягына чейин, дагы мына 4 жылга жетпеген убакыт калды, аягына чейин мыйзамдын чегинде башкарып, мыйзамдын чегинде жумуштан кетсе экен деген үмүтүм бар. Эч кандай перевороту жок, эч кандай бир революциясы жок, эч кандай убактылуу башка өкмөттөрү жок, жакшынакай болуп туруп мыйзамдын чегинде кийинки эл шайлаган президентке өткүзүп берип кетсе экен деген үмүтүм бар. Конечно, ошол убакытка чейин ал кишинин иштеген ишинин натыйжалуулугу, эффективдүүлүгү, элге кылган кызматы, анын бардыгын жумуштан кийин, кеткенден кийинби, же иштеп аткан маалындабы тарых тастыктайт, эл баасын берет. Ошонун негизинде ал кишиге баа берилет. Ал эми мына саясатчы болсоң эле мен эмне үчүн да ачык айтсаң, көпчүлүк айтат, бул оппозиция турбайбы дейт да. Мен дагы бир жолу айтайын. Мен эч кандай бир оппозиция болоюн, ушул бир оппозиция болуп бийликти тартып алайын, бийликке келип алып туруп бирөөнү бир эме кылайын деген оюм жок. Бирок мамлекеттин ичиндеги, элдин ичиндеги болуп аткан жакшы жаман нерселерди ачык айтканга биз милдеттүүбүз. Андай кылбай турган болсок, биз эмне кылып атабыз? Андай кылбай турган болсок, биз бири-бирибизден жаап жашырып, бири-бирибиздин кылмыштарыбызды жашырып, бири-бирибиздин байлыктарыбызды жашырып, бири-бирибиздин саясий интригаларыбызды жашырып отуруп эле элге зыян кылып коебуз. Мен айтаар элем, мен эч кандай оппозицияда эмесмин, бирок мен бүгүнкү күндөгү саясий системага оппозициядамын. Бүгүнкү күндөгү саясий система, түзүлгөн саясий система туура эмес болуп түзүлүп калгандыгын биз 2010 жылдан бери айтып келе жатабыз, жана муну дагы айтабыз. Буюрса, бул саясий системаны өзгөртүүгө дагы убакыт келип калды.